Саламатсызбы телекөрүүчү, Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде жаңы окуу жылына карата Бишкектеги мектептердин курулушу жөнүндө сөз кылабыз. Студиябызга Коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Болот Апилов мырза менен капиталдык курулуш башкармалыгынын капиталдык курулуш жана инженердик долбоордук даярдоо боюнча техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Роза Өзүбекованы чакырдык. Розайым, Болот байке, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле ушул быйылкы 2022-2023 окуу жылына карата Бишкекте курулуп жаткан мектептердин саны жана сапаты жөнүндө 1-сентябрда канча мектеп пайдаланууга берилет? Кимден баштайбыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз баардыгыбызга белгилүү болгондой, ушу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен быйыл чоң жумуштарды аткарууну баштаганбыз. Бүгүнкү күндө мына жакында эле биздин мэрибиз Эмир Мырзакулович өзү телекөрүүчүлөргө түшүнүп бар маалымат берип, акыркы болгон тапшырманы коюп ошол жерде элибизге жарыялады. Биз 15 августтан алгачкы мектептердин курулушун толук бүткөрүп, ачылыш немесин өткөрүп бермекчибиз. Ушул бир айдын ичинде белгиленген 15 мектептин жана бир бала бакчанын курулушун толук бүткөрүп, жумушка киргизүү тапшырмасынын үстүнө иштеп атабыз. Тактоо сөз 15 августтан баштап пайдаланууга бериле баштады. Эң алгачкы мектеп бүткөн, курулушу толук бүткөн мектептердин алгачкылары 15 августтан баштап уже ачылышы башталат. Эми сапат жөнүндө суроо бергим келип турат. Сапаты баягы тендер менен утуп алып, анан баягы куручу компания жалданып алар куруп жатпайбы? Ошону менимче сиздер көзөмөлдөйсүздөр. Алар деген баягы сметалык деп коет го. Курулушта кайсы материалдар колдонулушу керек, ошонун баары ийне жибине чейин жазылып берет эмеспи? Ошол боюнча. Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан республикалык бюджеттин эсебинен бир бала бакча жана 8 мектеп каралган, жалпы эсебинен ошо 9 объекти. Ар бири сметалык наркы жалпы эсебинен 1 миллиард 700 түзөт сомду. Анын ичинен азыркы тапта 1 миллиард 60 миң сом каржыланды республикалык бюджеттин эсебинен. Калганын ошо азыркы учурда бир 50-60, кээ бирөөнү ошо 80%га кээ бир объектилерди бүтүп калдык. Ошол сметалык наркы бизде долбоорлоо иш менен башталат. Ошону менен түзүлүп, проектини болсо мамлекеттик экспертиза аркылуу ар бир сиз айткандай ар бир конструкция, ар бир жумуштардын баардыгы тең ошо мамлекеттик экспертизанын ичиндеги ар бир специалисттердин өзүнүн профилдери менен текшерилген эң сапаттуу ошо долбоор болуп эсептелинет. Ошонун негизинде гана биз долбоорду болсо эч кандай отклонение деп коет жок, ошо ишти баштап атабыз. Андан сырткары автордук надзор деген бар. Техникалык көзөмөлдөө биз Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгында адистер иштейт. Булар ошо техникалык көзөмөлдөө ишин жасашат. Андан сырткары дагы госэкотехинспекция деп коет. Ошолор дагы поэтапный приемка жасап, ар бир жумушту кабыл алышат. Андан сырткары дагы ушул долбоорлоо ишинде материалдарды, курулуш материалдары сертификациядан өткөн, эң сапаттуу, азыркы заманбап технологиясына ылайык материалдар каралганда, ошону менен жасалып атат азыркы тапта. Андан сырткары Госстройдон дагы бизден жанагы курулуш иштерин лицензиясы бар, аккредитованный бир мамлекеттик ишкана тарабынан лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлөт. Ар бир жумушубуз, например, котловандан баштап ошо фундаментке чейин, фундаменттин пайдубалынын бетондоо иштери жүрөт да,
ошол бетондун маркасы 350 марка менен, например, чыкса, ошол бетондун маркасы 350 чыгабы, чыкпайбы, 250лүк, ошондой ар бир конструкцияда өзүнүн маркасы, өзүнүн классы бар. Ошонун лабораториялык изилдөөнүн гана негизинде ошол маркасынын толук 70% прочностуна берет деп коет. Ошонун баардыгы тең текшерилет дагы. Андан кийин арматуралар болот. Ошо именно металл конструкциялардын баардыгы дагы ультразвуковой исследование деп коет. Ошондой изилдөөлөрдөн өтүп, ар бир материал, ар бир ошо жумуш баардыгы тең поэтапный бир эмеден текшерүүдөн өтүп, анан сапаттуу аткарганга далалат жасап, ошо иштеп жатабыз азыркы учурда. Ошо анан кийин бизде мактанып деле кете алсак болот. Ошо азыркы ошо стандартка ылайыктуу материалды колдонуп жатабыз. Бир четинен кооз да болот, бир четинен жылуулук да болот, бир четинен экономически целесообразно деп коет, ошондой материалдарды колдонуп атабыз. Роза эже, айтсаңыз, сиз 1 миллиард бир канча сом деп айтып кеттиңиз. Бул ошол 15 мектепке жалпы бөлүнгөн каражатпы же ар бир мектепке? Бизге капиталдык курулуш башкармалыгына эле коомдук ишкана болот. Мен толуктоочу суроо болуп турат. Ушул мектептердин буга чейин баягы союз учурунда курулган мектептер бир типтүү эмеспи? Баары окшош, терезелери кичинекей. Азыркы курулуп жаткан мектептер ошол Советтер Союзундагы долбоорлор менен курулуп жаткан жокпу? Жок, азыр бүгүнкү күндөгү курулуп аткан мектептерди өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Бул жаңы типтеги кээ бир ар бириси индивидуальный, жеке иштелип чыккан долбоорлор менен курулуш жүрүп атат. Ар кайсыл жерде курулуп аткан мектептер бири-бирине окшошпойт. Ар биринин жерине, өзүнүн элинин санына, окуучулардын санына ылайыкташтырып, ар биринин өзгөчө долбоорлор менен чийилген проектлер менен курулуп атат. Мисалы, бир класста дейли, эми окуучулар көп болотпу, анан мектеп жетишпей, ушундай маселелер бизде жок эмес да. Бир класста канча окуучуга отургуч ылайыкталып жасалып жатат? Ошо бизде долбоорлоо ишин баштаганда биз ар бир мектептин ошо кубаттуулугу бар да. Бизде Касымалы Байелинов атындагы көчөдө 75-чи мектепте бул 550 орундуу мектеп. 20-чы, 40-чы мектептер болсо, 20-чы мектеп бул Октябрь районунда жайгашкан, 40-чы мектеп Ленин районунда жайгашкан, ошолор болсо 500 орундуу. 73-чү мектеп Октябрь районунда жайгашкан, бул 525 орундуу. Сиз айткандай, ошол орунду мектептерди, то есть мощностторду именно проектини жаңыдан долбоорлоо иши башталып атканда эсептелинет норматив менен. Анан дагы ошо сейсмикалык жактан дагы ошо геологияны изилдеп, ошо жер тышы катмарына жараша ошо дагы бүт эсептелинип, азыркы строительный норма и правила менен ченемдүү гана нормалар менен бардыгы өзүнүн расчёттор бар. Ошонун расчётунун негизинде гана эсептелинип, анан ошондон кийин анан долбоорлоо иши аякталып, анан ошо долбоорлоодон эч кандай отклонениесиз иштеп баштап жатабыз да. Долбоорлоо жөнүндө дагы тактоочу суроо. Баягы спорт менен машкан залы өзүнчө, спорт аянтчасы өзүнчө, ага керектүү жабдуулар, мисалы ошол эле топ, дагы жеңил атлетика менен машыгуу үчүн жерге төшөлүүчү каражаттар дагы ошол сметалык наркка киргизилгенби? Ооба, киргизилген. Биринчиден 75-чи мектепте ичинде бардыгы камтылган да. Бул хореографический зал деп коет, би залы, музыкалык залы, анан кийин спорт залы, анан сыртында болсо скейт парк, волейбольный, баскетбольный,
аллея деп коет, ошо беговой дорожка. Ошо азыркы биздин заманбап технологиясы менен бардык жумуштар, бардык ошо мектепке керектүү, зарыл болгон нерселердин бардыгын тең ошо проектиде каралган. Мен ошолордун негизинде гана куруп жатабыз биз. Демек, агай кошумчалап кетсеңиз болот. Андан кийин суроо берейин. Ушу айтылып кеткендей бардык бул ар бир долбоордо ушул спортко тиешелүү, ошол эле класстык баягы кошумча окуу каражаттары каралган. Мисалы швейный цех болсо, ал жерге тигүү немелери, машинкалары, эгерде башка кол эмгек болгон болсо, алга тиешелүү бардык жабдуулар каралган бул проектте. Ошолор менен толук камсыз болуш керек. Ошол ар бир долбоорго ылайык курулуш иштери, жабдуу иштери жүрүп атат азыр. Мектеп окуучуларына дагы сапаттуу билим алыш үчүн дагы бизде ошо лабораториялык класстар, компьютерлик класстар эң акыркы ошо поколениядагы жакшы, ылайыктуу жабдуулардын бардыгы тең каралган. Ошону камсыздандырып бере алабыз. Демек, ошол 15 мектеп жана бир бала бакчага барып окуй турган балдардан баягы бизде акча чогулта бермей балекет бар го, оңдоп түзөөгө, анан люстра алмаштырабыз деген сыяктуу бир ушундай окуялар көп го биздечи. Демек, ушул 15 мектепте окуй турган балдарда мындай көйгөй болбойт. Болбойт. Электромонтаждоо иштери дагы азыркы технология менен курулуп жатат. Например, бир электрический розеткаларды атайы күйгүзүп, анан биринчи этажга чыгып, же экинчи этажга чыгып, күйгүзүп, кайра өчүрүп деген жок. Сразу келет, адамдын фиксация кылат, келет күйөт, кайра адам 1-2 метр алыстап кеткенде өзү өчүп калат. Ушундай нерселердин бардыгы тең каралган. Быйылкы жылы мына ушу бүтүп аткан мектептерге эч кандай акча жыйноо маселеси болбош керек. Анткени баардык каражаттар менен камсыздалган. Биз тараптан ошо кээ бир курулуш компаниялар тарабынан бүт мебелдер, болгон оборудованиелер, кухнялардын баардыгы өз проектке жараша жасалат. Андан сырткары биздин билим берүү мекемебиз, башкармалыгыбыз азыркы күндө ар бир мектепти керектүү болгон шторага чейин, борго чейин, тряпкага чейинки болгон керектүү нерселердин баарын камсыздап, алар дагы даярданып атышат. Ошон үчүн жана сиз айтып аткандай акча жыйноо маселеси азыркы немелерге, мектептерге эч кандай андай сөз болбошу керек. Анткени баардыгы менен камсыз болунат бул мектептер. Сону менен баргыбыз келип жатат. Эми айтсаңыздар, ушул авариялык абал эми баягы тилсиз жоо деп коет, жер титирөө болуп калат. Ошол учурларга ылайыкталган кандайдыр бир авариялык чыгуулар боюнча дагы биз мындай неме алып кетсек, бул маселе боюнча мисалы ылдыйкы зоналарда жайгашкан мектептерди бул усиленный конструкция менен жасалган. Андан сырткары жер кыртышына байланыштуу ар биринин пайдубалдары өзүнүн эсеби менен ошол сейсмикалык немеге зонага жооп бере турган тартип менен жасалган долбоорлор. Эгерде мисалы жогорку немелерде подвалдары бир колдонуу үчүн атайын класстар үчүн каралган болсо, ылдыйкы зоналарда суу чыккан жерлер же болсо жер кыртышы ага ылайык болбогон жерлерде ошолордун баардыгы көмүлүп, жеринин алдынан мына Акбосого конушунда 4 метр тереңдиктеги фундамент куюлуп чыкты. Анткени жер кыртышы ошондой тартипке бизди неме кылды да, долбоордун эсеби ошондой чыкты. Ошон үчүн 4 метрлик фундамент бул жер алтында калды да. Мен айткым келет, ошо ар бир долбоор, ар бир зонанын өзүнүн жер кыртышына, жайгашкан жерине жараша сейсмикалык бардык талаптарды эске алуу менен жасалган. Авариялык эшиктер тууралуу дагы кошумчалай кетсеңиз, мисалы баягы биз мектепте окуп жүргөндө ушундай окуу машыгуулар өтүп турчу эле, баягы үйдүн берилип атайын, анан ошол отурган жериңен канча бир белгиленген мөөнөттө чыгып кетишиң керек. Ошондо баягы баардык баягы биз эски мектепте окуганбыз да, баарыбыз баягы мектептин кире турган жалгыз эшигинен чыккыча
тесіз жол бәлкім өрчіп кетсе барыбыз ошол жерде куйкалып калмакпыз да туурабы? Бәлкім кошумча эшиктер коюлду же. Бизде эме долбоорлоо иши ОПС деп коет, это охранно-пожарная сигнализация депчи. Ал жакта дагы ар бир проектиде каралган. Ал ОПС, например, электроустановочный проекти менен дагы келишкен да. Анын ичинде, например, бизде сигнализация, эгерде свет өчүп калган болсо, выход же запасной выход деген эмелер бар да, кыргызча, орусча жазылган. Ошолордун баары күйүп турат, эч качан өчпөйт. Анан сиз айткандай эшиктердин баардыгы тең бул сапаттуу, ошо ар бир долбоордун да каралган нерселердин баары тең коюлуп жатат. Ар бир блокто, ар бир даже ошол эле спорт залында, баардыгында, актовый залда, баардык жеринде сиз айтып аткандай запасной выход деген атайын эшиктер каралган, атайын каралган, мунун баары проекти менен жасалып атат. Алардын баары текшерилип турат. Биздин керектүү тийиштүү органдар аркылуу ал жасалышында текшерүүдөн өтүп турат. Пожаротушение деп коет го, например, бизде 6-чы мектепте эле биз спорт зал, анан бий залын мектепке керектүү зарыл нерселер экен да, ошо спорт залы жок экен, актовый залы жок экен. Ошон үчүн биз 6-чы мектепке кошумча имарат куруп бератканбыз. Ал 3 кабаттуу да. Анын ичинде эле 8 жанагы сиз айткандай пожарный эмелер бар. Жанагы эшиктер, андан дагы сырткары ошо пожарный жанагы инвентарлар турат го, ошолор каралган да. Эми ушул 15 мектеп жана бир бала бакчадан сырткары дагы курулуштар жүрүп жатса керек Бишкектин айланасында. Ошол эле учурда көптөн бери курулуш токтоп тургандагы мектептер жанданды деген маалыматтар чыгып жатат. Ошолор боюнча дагы конкреттүү түшүндүрмө маалымат берип кетсеңиздер. Мына азыркы бүтүү алдында турган мектептердин бирөө чындап эле 2017-жылы башталган, бирок убагында ал жерге кылмыш иши козголуп, бир финансылык дагы маселелер болуп токтоп калган мектеп болчу. Ошону быйыл жандандырып, ошол 15 мектептин бирөө ошол быйыл бүтүү алдында турат. Негизи калгандары болсо баардыгы эле жаңы мектептер быйыл башталып бүтүп аткандар. Бул 15 мектептен сырткары кошумча мектеп курулган жок. Кошумча мектеп эмес, бул жерде биздин башкармалык аркылуу азыр ушу биздин местный бюджет, шаардык бюджеттин эсебинен 5 бала бакча курулуп атат мындан сырткары. Мындан сырткары да курулуш иштери жүрүп атат. Ал бүтүү ар кандай этабында турган бала бакчалар эң алгачкылары мына ушу августтун айынын аягында анын дагы ачылышы болот. Уже бүтүү алдында турабыз. Калгандары дагы ар бир этабында курулуш иштери жүрүп, аягына чыгуу жакындап келатат. Бул 5 бала бакча. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, бул жаңы конуштарда инженердик коммуникациялар дагы начар өнүккөн. Ошого байланыштуу ал жердеги эки биздин конушта суу маселесин, суу түтүктөрүн коюп атабыз. 3 конушубузда биз канализация түтүктөрүн салып атабыз. Башка андан сырткары бул сырттан келген инвестициянын эсебинен дагы фельдшердик, акушердик пункттарды салып атабыз 3 жерде. Бир Агоргө конушунда сырттан келген инвестициянын эсебинен скорый помощь, тез жардам пункттун станциясын салып атабыз. Башкача айтканда бул мектептерден сырткарыда курулуштар албетте жүрүп атат. Сапаты жөнүндө дагы 15 объектиден сырткары дагы бул капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 2 бала бакчанын курулушу каралган. Бул Ситунь 105 орунду жана Бакамбаев көчөсүндө жайгашкан 31-чи бала бакча 105 орунду. Бунун курулушу каралган биздин ошо местный бюджет аркылуу да. Андан сырткары долбоорлоо иши бул 8-чи мектепте, Көк Жар конушунда дагы бала бакча. Андан сырткары долбоорлоо иши 88-чи мектепте дагы кошумча имарат куруу долбоорлоо иши жүрүп атат азыркы тапта. Бул 15 объектиден сырткары. Ошол 15 мектепти утпайсызбы? 1-сентябрга карата ачылат деп маалымат элге тарап, анан мектепке каттоо электрондук түрдө жүрүп, ошол мектептерге
окуучулар катталып атабы? Сиздер ушул жагын эске алдыңыздарбы? Катталып жаткан нерсени биз азыр айта албайбыз. Бизден сиз айткандай азыркы тапта өтө көп көңүл бурганыбыз бул качествого болду да, именно сапатка. Анан сиз айткандай эң оор бетонный работалар, ошо ригелдер, колонналар бул өзүнүн талабына ылайык 70%-тен ашыкча прочность набирать этип, ошол күндү дагы сапатты дагы требовать эткен күндөр артта калды десем жаңылышпаймын. Азыркы тапта болсо биздин алдыбызда отделочный работы, майда чүйдө жумуштар калды да. Анан оор жумуштар Кудай буйрса ошо артта. Анан 15 сентябрга чейин кээ бир объекттерди бүтпөсөк 15 сентябрга чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул жактан болсо биздин Бишкек шаарынын мэри өзү Эмилбек Мырзакулович дайыма келип, анан вице-мэр Бакыт Абышевич дагы контролго алып жатат. Эми кепилдик тууралуу айтып кетсеңиздер, бул курулуп жаткан мектептерде эле имараттар канча жыл пайдаланат? Өзүнүн нормативи боюнча ошо 50 жылдан 100 жылга чейин ошо срок эксплуатации деген бар ар бир. Болот мырза, кошумчаласаңыз? Биз жанагы мектептердин ачылышына даярдык боюнча деген сөздү козгоп калдыңыз. Бул азыркы күндө ошол курулуш бүтүп аткан мектептерге ал жердин жетекчилери дайындалып, ошол жердеги окутуучулардын коллективи уже түзүлүп атат. Ошолор тарабынан уюштуруу иштери да жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм, ошол мектептердин ачылышында ошол жерде окуучу балдардын да тизмелери даяр болот. Ошолордун катышуусу менен ачылышы, мектептердин ачылышы болот деп ойлойм. Бул жагында баардык башкармалык толук иши билим берүү башкармалыгы ишин алып барып атат. Андан сырткары дагы бир айтышыбыз керек, ушуга канчалык көңүл бөлүп, ушундай чоң маселени чечүүдө канчалык жоопкерчилик менен мамиле кылып. Кечээ күнү ушу биздин мэрибиз ар бир өзүнүн орун басарларын, райондун акимдерин, кээ бир башкармалыктардын жетекчилерин ар бир мектепке жоопкер кылып бекитти. Алар дагы ошол биз менен бирдиктүү чогуу ошол жердеги курулуш иштерине аралашып, ошол жердеги курулушчуларга жардам берип, баардык жумуштар жүрүп атат. Шаардык баардык биздин кызматтарга дагы ушундай тапшырма коюлду. Эгерде керектүү жерлер болсо, ошол курулуштарга жардам берүү, кеңеш берүү, практикалык жардам берүү боюнча ошо тапшырмалар коюлду. Азыр иштер жүрүп атат. Роза айым, Болот мырза студиябызга келип, ушундай кызыктуу маек куруп, биздин шаардыктарга курулуп жаткан мектептер жөнүндө маалымат бергениңиздерге сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасынын бул чыгарылышында мектептердин курулушу сапаты жөнүндө сөз курдук. Төрүбүздө коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Болот Апилов менен капиталдык курулуш башкармалыгынын капиталдык курулуш жана инженердик долбоордук даярдоо боюнча техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Роза Өзүбекова болду. Аты жөнүм Сайфуддин Мырзаев. Алдыңкы сааттарда көрүшкөнчө.